Бүгінгі күнде айлы өкмет қамалды, жер адис қамалды, расследование жүріп жатабы. Доведите до конца. У меня есть информация, что эти деньги, собранные средства, там где-то около 300-350 тысяч долларов, дошли до Жогорку Кеңеши. Есть такая информация. Турабы? До конца проведите. Если Аким bir сом алған болса, Акимді барып қамағылы. Bir сом алған болса. Надо будет сегодня посадить. Даже керек болса Аким ошоны контрольда болған үшін жооп бериш керек. Уктуңуз ба? Даже контрольда болған үшін жооп бериш керек. Если даже ничего не взял. А если взял, тогда надо срочно его надо за решетку закрыть надо. В соответствии с нашим законодательством. Кара суунун акими кармалды. Окуянын чоо жайы. Кара Суу районунун акими ири өлчөмдө мыйзамсыз акча алган деген чек менен кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Ынтымак айыл аймагындагы жер тилкелерин мыйзамсыз берүү боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында участоктарды бөлүштүрүү учурундагы мыйзамсыз иш-аракеттерге Кара Суу районунун акиминин катыштыгы бар экендиги тууралуу маалымат түшкөн. Бул факт боюнча текшерүү иш-чараларынын жүрүшүндө аталган аким коргоп жана жардам көрсөткөндүгү үчүн айыл өкмөт башчыларынын биринен өзгөчө ири өлчөмдө акча каражатын алгандыгы аныкталды. Ал УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгына суракка чакырылып, жыйынтыгында кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, Ош шаардык соту тарабынан сыртка чыкпоо тууралуу тилкат түрүндө баш коргоо чарасын тандаган. Мурдагыдай талаптанып жеп коямын, тияктан бияктан урдап аламын, жер сатамын деген болбойт. Айрыкча айыл өкмөттөргө. Bir сотук жерди мыйзам сатат экенсиңер, жооп бересиңер. Bir сотук жерди, bir чекте эмес. Мына Кара Суу районунда жанагы Жаңарыктагы, Кара Суу районунун акими. Жаңарыктагы жанагы 530 чек эмне болду? Ал жерде азыр иш жүрүп атат. Иш жүрүп аткан эмне болуп атат? Канча адам камалды? Ал жерде азыр жер адис камалган, андан кийин айыл өкмөт башчысы азыр камалды. Мына урматтуу жетекчилер. 530 беле чек канча эле? 135,8 гектар жер. Чек канча чек? О, 1000 чек экен. 138 гектар жер 1000 чек болгон экен. Ошол 1000 чекти мамлекет бекер берди элдергечи. Бекер. Мамлекет трансформация кылып, ошол очередте турган адамдарга бекер чекти бөлүп беришти, мамлекет берди. А жергиликтүү бийлик органдары аны алып келип алып сатып атат. Сатып атат алар. Биз тигил акимге беришибиз керек, биз анан чоңуна беришибиз керек, депутатка беришибиз керек, өкмөткө апарышыбыз керек деп элдерден акча чогултуп атат. Канчадан чогултуп атат айтыңызчы? Ар түрдүү. Мына bir çekti 50 minden 300 minге чейин сатып атышат. Так? Ал чектин баарын мамлекет бекер берди. Мамлекет бекер трансформация кылып берди. Ошол очередте турган, кезекте турган, үйү жок, кыйналган адамдарга бергиле деп берип атат. А силер эмне кылып атасыңар? А силер алып келип алып сатып атасыңар. Ким жаман? Мамлекет жетекчилери жаман. А сатып аткан адам жаман эмес. Айыл өкмөт жаман эмес. Кайра элдер сүйүнүп атат. Айыл өкмөт молодец, мага мына 50 миңге сатты, 100 миңге сатты деп. Ал айыл өкмөт бекер бериш керек аны. Бүгүнкү күндө айыл өкмөт камалды, жер адис камалды, расследование жүрүп атабы. Доведите до конца. У меня есть информация, что эти деньги, собранные средства, там где-то около 300-350 тысяч долларов, дошли до Жогорку Кеңеши. Есть такая информация. Турабы? До конца проведите. Если Аким bir сом алган болса, Акимді барып камагылы. Bir сом алган болса. Надо будет сегодня посадить. Если кто-то из государственных чиновников, в том числе депутаты, кто-нибудь, если получил какое-нибудь заявление счет турган болса, апарып туруп камагылы. Мыйзамдын алдында жооп берсин. Эмне үчүн айтып бизди силер уят кыласыңар элдин алдында? Элибизге жакшыраак болсун, элибизге көбүрөөк болсун, элибиз бир мындай кичине бир жыргал жашасын деп аракет кылган сайын жергиликтүү бийлик органдары аган каршы иштейсиңер. Даже керек болса Аким ошону контролдо болгон үчүн жооп бериш керек. Уктуңузбу? Даже контролдо болгон үчүн жооп бериш керек.
если даже ничего не взял. А если взял, тогда надо срочно его надо за решетку закрыть надо. В соответствии нашим законодательством. Ушул бардыңарға сабақ болсын, урматтуу жетекчилер. Жергиликтүү бийлик органынын жетекчилери, урматтуу айыл өкмөттүн башчылары, акимдер жана башка мамлекеттик органдын жетекчилери. Дагы бир жолу кайталаймын. Силерди урматтап туруп кайталаймын. Эгерде өзүңөрдүн ишканаңарда коррупциялык элементтерди токтотпосоңор, мамлекетке кылган зыянды токтотпосоңор, элдин жыргалчылыгын эсептебесен, жеке өзүңөр жыргалчылыгын иштей турган болсоңор, баарын жоопко тартыласың. Эч кимди аямай жок. Мыйзамды бузса баары жоопко тартылат. Мына аны айтпаса деле түшүнүктүү болуп өзүңөр окудуңар, көрдүңөр. Урматтуу президентибиздин эки бир тууганы азыр бизде камакта отурат. Мыйзамды бузгандыгы үчүн. Мыйзамды бузуп бирөөнүн алдагандыгы үчүн. Президент аяган жок өзүнүн эки бир тууганын. Анын фамилиясы Жапаров Улан деген. Аяган жок. Мыйзамды буздубу? Жоопко тартылсын деди. Мына менин өзүмдүн бир тууган бажам отурат. Аны мына отургуздук, канча болуп калды? Bir hafta болуп калды окшойт. Менин кайнежемдин күйөөсү, бир тууган. Ал дагы ошо мыйзамды бузган, отурат. И будет отвечать перед законом. Никуда не денется. Кто бы это ни был. Уктуңарбы? Ошондуктан, мен аким болуп иштеп атам, мага тийбейт. Мен губернатормун, мен мэрмин, же мен министрмин, мага тийбейт деген болбойт. Тем более жергиликтүү бийлик органдары ошол жоопко тартыш оңой эле силерди. Bir saatte апарып оформдеп камап коюшат. Мына бул жерде көптөгөн жетекчилер отурасыңар. Акча чогултканды жана башканы Гороно дегендер бар, жок бул жерде. Гороно району дегендерди чакырып атыңар, жок. Айрыкча мектептерден чогулткан акчалар боло турган болсо, органы правопорядка, органы безопасности, правопорядка кто? Вот. Ошону жакшылап карагыла. Макулбу? Азыр мына как раз ушул көптөгөн директорлордун акча чогултуп атышат. Бир дагы району таза эмес. Бардыгы изетке чогултушат. И ни одного района еще не посадили. Почему так? Көрбөйсүңөр же, таба албайсыңар, колуңардан келбейби. Бир дагы мектептин директорун азыр отургуза элексиңер. Почему так? Взяточество ошол жактан башталып атат азырчы. Мектеп директорлорунун отпускун алдында акча чогултуп атат. Айрыктардан акча чогултуп атышат. Районалардын бардыгы ошол менен занимается. Я не знаю дальше, куда они девают эти деньги. Куда переправляют. Бирок мына өкөң тең айтып коеюн. Ош облусунан района бир районун отургузуңарбы? Отургуза элексиңер. Мына чүйлүктөр жакшы иштеп атат. Бишкекте жакшы иштеп атышат. Так? Өкөң болсо жүрөсүңөр. Бир дагы мектептин директорун отургуздуңарбы? Отургуза элексиңер. А почему? Аналарды сиз отургузмайынча алар үйрөнбөйт. Алар жүрө берет. Көрбөйт экен да, билбейт экен, булар лопух. Өзүнчө эле погон тагынып алып кыйын боло беришет депчи. А вы им покажите законность. Иштегилегин катуураак. Өкөөңө тең предупреждаю. Катуураак иштегилегин. Отуруңуздар.